Бишкекте Үмүт аттуу 12-чи эл аралык жаштар кино форуму салтанаттуу түрдө ачылды. Бул маданий иш-чара жаш режиссерлордун чыгармачылыгын колдоого жана кесиптик өсүшүнө шарт түзүүгө багытталды. Быйыл форумдун негизги темасы тагдырды жеңген каармандар деп аталып, физикалык жана психологиялык оор турмуштук шарттарды жеңген адамдар тууралуу даректүү тасмаларга басым жасалды. Ачылышта Темирбек Бирназаровдун «Илава Керик» аттуу тасмасы көрсөтүлдү. Мы начинаем питчинг документального. Биз биринчи жолу көркөм тасмалар менен биргеликте даректүү тасмалар үчүн өзүнчө питчинг уюштуруп жатабыз. Ошондой эле жаш даректүү киночулардын чыгармаларынан турган Жаш казак киносу программасын сунуштайбыз. Даректүү тасмаларды көрсөтүүдөн сырткары эксперттердин катышуусундагы өнүгүүнүн багыттары жана келечеги аттуу панелдик талкуулоо болот. Биз мындай демилгелер даректүү тасма жаратуучулардын өнөрүн өркүндөтүп гана тим болбостон, жаңы жандуу тасмаларды жаратууга шыктануу алып келет деп ишенебиз. Даректүү тасмаларда турмуштун оор сыноосун артта калтырган адамдар тууралуу баяндайт. Алардын ичинде Назгүл Чороеванын «Тагдырды багындарган эрк» аттуу кыска метраждуу тасмасы өзгөчө орунду ээледи. 30 мүнөттүк тасмада жол кырсыгынан кийин колунан ажыраган дыйкандын тагдыры чагылдырат. Ал тагдырга моюн сунбай жер иштетүүнү улантып жашоого болгон эрктин үлгүсүн көрсөтөт. Ашкабак 35 килограмм. 35 алдырат. Конкурстук программада 41 тасма көрсөтүлөт. Ал эми атайын көрсөтүүлөрдүн алкагында дагы 11 сунушталат. Питчингке $15 катышып, 4 командадан турган кесипкөй калыстар тобу баалайт. Наши гости за рубежа оценивают. Бул жылы эл аралык калыстар кыргыз тасмаларын, ал эми кыргыз калыстар чет элдик фильмдер деп алышат. Фестиваль кино өнүгүүсүнө чоң таасир берип келет. Мисалы, буга чейин Өзбекстанда кыска метраждуу тасмалар дээрлик жок болчу. Азыр болсо алар бир топ көп тартылып, 5 тасма гана тандай алдык. Азербайжандан келген тасмалардын бири Канн фестивалынын конкурсуна чыккан. Ал эми Өзбекстандан келген Нагата фильми Берлиндеги дүйнөлүк бет ачарга татыган. Бул аянтча режиссерлор үчүн тажрыйба алмашуу, продюсер, дистрибьюторлор менен байланышуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Форумдун быйылкы программасы жаш кинематографисттердин заманбап талаптарын эске алуу менен түзүлдү. Өзгөчө көңүл даректүү тасмаларга жана оператордук чеберчиликке бурулду. Бул багыттар бүгүнкү күндө кино искусствосунун негизги багыттарынын бири катары бааланууда. Ал жерде негизги темалар бул өзүн изилдөө же өзүнүн жакындарын өзүн эмне курчап турат, авторлор ошону изилдеп атышат. Анан дагы эки тема бул экология. Азыркы учурда бардык жерде аябай актуалдуу болуп аткан экология маселеси, жаратылыш маселеси. Форум 14 апрелге чейин уланат. Анын алкагында 4 мастер-класс, 6 чыгармачыл долбоор жана документалдык кино боюнча талкуулар өтөт. Үмүт быйылда жаш таланттарды чогулткан, ой жүгүртүүгө түрткү болгон олуттуу аянтчага айланды. Мындан тышкары форум Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө жана Ололо юрт коворкинг борборунда өтүүдө. Андагы бардык иш-чараларга кирүү акысыз. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.